Акыркы жылдары дүйнө жүзү боюнча диний экстремизм жана радикализм өсүп жаткандыктан социалдык саясий кырдаалдын татаалданышы байкалууда. Бул тенденция мамлекеттин улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген зомбулуктун жана экстремисттик иштин жайылуу коркунучуна алып келет. Мындан улам жалпы билим берүү уюмдарына диндердин өнүгүү тарыхы сабагы киргизилмекчи. Республиканын жалпы билим берүү уюмдарында диндердин өнүгүү тарыхын окутуу төмөнкү учурларды камтышы керек. Заманбап илимий методикалык ыкмаларга негизделүүгө тийиш. Биздин өлкө үчүн дүйнөлүк жана салттуу диндер жөнүндө билим берүү окуучулардын дүйнөнү, маданиятты жана адамдын руханий жашоосун таануусуна жардам берүүгө тийиш. Салттуу диндердин негиздерин билүү улуттук өзүн таанууну калыптандырууда, колдоодо жана сактоодо, экстремизм идеологиясын жана сабырсыздыкты алдын алууда маанилүү ролду ойнойт. Жарлыкка ылайык министрлер кабинети диндердин өнүгүү тарыхы окуу методикалык комплексин толуктап иштеп, экспертиза жүргүзүп басып чыгарат. Китеп себеттик мүнөздө берилет. Бул жерде бир баланы кемситүү же бир баланын ишеним динине ылайык аны кемситүү же кордоо деген иштер болбойт да. Анткени бардык балдарга талап бир, программа бир, баягы эле балдардын билимин күчөтүү. Дин деген эмне, диний тарых эмне, кандай диний бул жерде агымдар бар Кыргыз Республикасында. Радикализм деген эмне, анын бир кандайдыр бир кесепети тиеби балдарга же биздин коомчулукка, ошол жагынан саясаттуу эмес, билим алуу иретинде эле. Диндердин өнүгүү тарыхы китеби быйылкы 9-класска өткөн окуучулардын санына жараша чыгарылат. Алгач кыргыз, орус тилдеринде, андан кийин өзбек, тажикче даярдалмакчы. Ал эми бул сабакты өтүү укугу жогорку технологиялык билимге ээ, квалификациясын жогорулатуудан же кайра даярдоодон өткөндүгү жөнүндө сертификаты бар адамдарга берилет. Мугалимдер УКМК ИИМ текшерүү иштерин жүргүзгөн соң окутууга уруксат алат. Эми алгачкы эле биз жалаң эле теологдорду, педагог теологдорду табышыбыз кыйын болушу мүмкүн. Ошол себептен министрлик аларды мына кыска мөөнөттүү квалификациядан өткөрүп, педагогикалык мындай сабак бере турган стандартка дал келтирүү иш-чараларды жүрүп жатат да. Балким жетишпегенде тарыхчылар дагы буга мындай тартылышы мүмкүн. Бирок негизинен ошол кесипкөй мугалимдер сабак беришин багытталат негизинен. Ушул эле сабак бара-бара 7-8 класстарга да киргизилет. Жарлыкта атылган класстар үчүн дагы окуу методикалык комплексин иштеп чыгып, апробация жана экспертиза жүргүзүп басып чыгаруу каралган. Ашыкча кетпей мындай жакшы тарбия жагынан кылса болот го деп ойлойм да. Анан эми чала молдо дин бусат болуп кетпеш керек да. Рахмат. Жакшы эле го дейм, бирок жаман эле жагы жок. Диндердин өнүгүү тарыхы предметин жалпы билим берүү уюмдарына этап-этабы менен киргизүү үчүн зарыл болгон каражаттарды жыл сайын бөлүп туруу Билим берүү жана илим министрлигине тапшырылды. Өлкөдө дин таануу билиминин жана агартуунун деңгээлин жогорулатуу дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Айпери Самат кызы, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.